Овердрафт деген эмне жана аны кантип туура колдонууга болот? Овердрафт кыска мөөнөттүү кредит. Ал овердрафт лимитинин чегинде кардардын эсебиндеги суммадан ашык каражатты чыгарып алууга жана же төлөмдөрдү жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк берет. Баланс нөлгө түшкөн учурда да керектүү каражатты банкоматтар аркылуу нак акчага айландырып алууга же пост терминалдар аркылуу товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөгө болот. Овердрафт кызматын төмөнкү учурларда колдонуу ыңгайлуу. Күтүлбөгөн сарптоолор келип чыккан учурда, баланс нөлгө түшкөн учурда да каражат алса болот. Кардар кызматты зарылчылыкка жараша пайдалана алат. Кардар овердрафтты колдонгондо гана кызмат акысын төлөйт. Овердрафтты бир нече жолу чыгарып алып жана төлөө мүмкүнчүлүгү. Овердрафт кредиттик продуктусуна билдирмелер кыска мөөнөт ичинде каралып чыгат. Бул кредиттик продуктунун бир нече түрү бар. Биз эмгек акы долбооруна катышкан мекеменин кызматкерлери үчүн овердрафттарга кененирээк токтолобуз. Продуктунун аталган түрү төмөнкү тартипте берилет. Сиз иштеген уюм жана банк ортосунда эмгек акы долбоорунун алкагында кызматкерлерге төлөм карталары боюнча кредиттик линияларды берүү жөнүндө келишим түзүлөт. Андан кийин уюмдун кызматкери овердрафттан колдонуу укугун алуу үчүн банк менен төлөм карталары боюнча кредиттик линияны берүү келишимин түзөт. Мында банк жана кардар ортосунда түзүлгөн кредиттик келишим карыз алуучуну кредит алууга милдеттендирбейт. Кредит алуу укугун гана билдирет. Карыз алуучу овердрафт каражатын пайдаланбаса да болот. Бул кызмат эмгек акы долбоорунун бардык катышуучулары үчүн жеткиликтүү. Овердрафт уюмдун кызматкеринин убактысын кетирбестен, картасына кыска мөөнөттүү кредитти жеңил шарттарда жана тез алууга мүмкүнчүлүк берет. Кардар бир эле жолу өтүнүч кат толтуруу менен туруктуу негизде кредит алып туруу мүмкүндүгүнө ээ болот. Эсиңизде болсун. Овердрафт кредити банктык төлөм картасын колдонуу менен операцияларды жүргүзүү үчүн аныкталган лимитте жана белгилүү бир мөөнөткө берилет. Лимит кардардын төлөө жөндөмүн баалоонун негизинде аныкталат жана ал кызматкердин учурдагы расмий кирешесине жана жеке карт эсебине түшкөн эмгек акысынын өлчөмүнө негизделет. Ар бир кардар үчүн мөөнөт жана лимит өзүнчө белгиленет жана келишимде көрсөтүлөт. Пайыздык чен банк менен кардар ортосунда түзүлгөн келишимде аныкталат жана овердрафт суммасына гана жайылтылат.